Көчкөн Сактанов. Телеграмма. Күн нуру терезеден дубалган найзадай сайылып, бөлмө ичи жарык шаңына муюп турду. Чоң көкүрөгүн солкулдата ал койкадан түшүп, түз эле көзгө алдына келди. Келди да коюу чачтарын артына силкей таштап, уйку соо магдырай көзүн ачты. Түндө саат канчада келдиң я? Деп башын тырмай ашканадан энеси чыкты. Эмне унчукпайсың? Ал ары, шпыргыны. А сен сураба, качан келгенимди. Качан, кайда жүрдүң, ким менен? О, господи, сага күнүнө отчет беришим керек экен да. Смешно. Эмне экен? Менин эңмин. Ким билет кайда жүргөнүңдү? Анан калса, бой башсың. Кызым, өкүнөрсүң кийин. Көөдөй көө болсочу. Андайлар көчөдө самсып жүрөт. Энеси сумсая баш чайкады. Пейлиң түшкүр. Мындай боло турган деги кебетең жок эле, кичинеңде. Эми эле алденемедей болуп, маңдай чачыңды кыркып, кашыңа түшүрүп алганың эмне? Секелек тантпес. Буга да сен күнөөлүүсүң. Маңдайымды чоң, өзүңө окшотуп төрөп. Апапам абдан сулуу киши экен. А сен мени өзүңө окшотуп төрөп. Кээде түндүн бир мезгилине чейин уктай албай, отуруу үшкүрүнүп, төр бөлмөдө жалгыз жаткан кызына зээни кейген энеси улага бөлмөдө жатып, ага угуза минтип күңкүлдөйт. Эми жүзү шүкүр. Сага андай көө жок. Андай көөгө көптөр жетпей жүрөт. А сен аны таштап, болдучу. Зурман чырт эте шейшебин үстүнөн серпет. Сен баары бир түшүнбөйсүң. Кимди түшүнбөйм, сениби? Азыр турмушту түшүнбөйсүң. Илгеркиге алмаштырасың. А илгери эптеп эле эр болсо. Койсоңчу. Илгеркилер эмне? Сендей акылсыз бекен. Сөз укпаганыңан жашабай жатып, бир күйөөгө тийип чыктың. А күйөөң жакшы эле болчу. Эмнеси жакшы болчу? Табарман, ак көңүл, өңү түсү деле кээрлердей одуракай эмес эле го. А сен анын жеткен мылжың экенин билесиңби? Такси айдагандан башка эч нерсени билчү эмес. Тамакты да шалпылдатып, күчүкчө итчү. Фу, ал эми бутунун сасыгы, башымды жарчу. Курусун. Баягыл, мени апалап келген жигит деле жаман эмес эле го. Кайсыл? Көмүр түшүрүп бергенби? Тапкан экенсиң эрде. Ошонун эмнеси эр? Шөлпөйүп, бою кыска, арык. Эненин сумсайган көздөрү шыпка термелет. Баарынан да ар жумада ар башка жигиттер мазесын алды. Күн алыс. Кечинде эшик тыкылдайт. Шалп этмесин бутуна жаза буза иле салып, сыртка өзү чуркайт. Ай, сен кимсиң, бала? Сарай далдаасынан желке чачы өксөйгөн узун жигит ыйбаа мылжыят. Зурман үйдөбү? Үйдө эмес. Жашабайт бул жерде. Жашайт. Ой, кандай баласың сен? Бар кет, бар. Ал ким? Энеси кирери менен Зурман утурлай чыгат. Ким болсун? Энеси кейиштүү, үңкүө меш тарапка баратып, анан ызырына минтет. Үйдүн адресин неге айтасың я? Айтсем некен? Үйгө кирип келген жокко? Баары бүтүп, эми ошо калган экен да. Менден уялбасаң да коңшулардан уялсаң болот. Кичинесинен атуулдан артык чоңойтты. Өзү ичпей ичирип, өзү кийбей кийинтти. Жалгыз кызын көздөй тутуп, энелик улуу парзын өтөдү. Ырысым, кубанычым, бактым деп бөпөлөп, чоңойгондо анын ыраатын, бактылуу келечегин көрүүнү эңседи, тиледи. Мына эми чоңойгондо бала жыттуу ыраатты кой, ар бир кыялы, ар бир сөзү башына таяк болду. Турмуш аны алгачкы күйөөсү кетип бир жазаласа, кызы терс аяк чыгып, эми эки жазалады. Мына ушундай учурда айласы кетип, кызын башкарууга такыр чамасы жетпей калганда, ошол мындан 16 жыл мурда үйдөн биротоло кеткен күйөөсү эмнегедир эсине түшүп, анан минтип ойлоноор эле. Мүмкүн атасынын сөзүн угаар беле. Эркексиз үй бош араба сыяктуу тура. Эркек деген эркек да. Андан жалтынасың, уяласың, абийир тутасың. Аял киши. Пачу. Эртеси кайра табышабыз. Кайра урушабыз. А үйдө эркек болсо мынчалык чалчактай албайт эле. Мына ушул ойунан улам бир күнү чыгынып, кыздын атасына кат жазмак болду. Саламатсыңбы, абдый? Менден кат алам деп такыр күтпөгөндүрсүң. Бирок кантейин? Жазууга аргасыз болдум. Биз бири-бирибизге душман болуп калсак да, ортодо бала бар эмеспи?
Мен энеси болсом, сен атасысың. Кызыңды бардык күч аракетимди жумшап, тапканымды оозуна тутуп чоңойттум. Бирок ал мени такыр укпас болду. Терс аяк чыкты. 18ге толбой жатып, бир күйөөгө тийип чыкты. Же иштеп, же окуп жарытпады. Сенин аталык жардамың ушул болсун. Кызыңа бирдеме дечи. Сени угаар. Ата сөзү мүмкүн аны муйнтаар, ойлонтоор. Бирок бул катын ага эмнегедир жөнөтпөдү. Арданды. Жалгыз кызын тарбиялай албаган жаман катын дээри бышык деп ойлоду да, катты майда тытып чакага таштады. Мына ушундай илең салаң жүргөн күндөрдүн биринде күтүлбөгөндөй бир окуя болду. Эртең менен эшик түткүлөдү. Зурманга келген баягы көптүн бири го деп жинденип, шалп этмесин бутуна эле салып, эшик ачса почточу кыз. Ал илберинки жылмая телеграмма сунду. Приглашаетесь на переговор Абды. Сүйүндү. Бизди унуткан эмес экен да. Атасы да. Жакында Зурман 18ге толот эмеспи? 18ге чыкканын куттуктап, белек жиберген го. Жакшы болбодубу? Мына ушундан пайдаланып, анын калык жорогун айтып калайын. Атасы айтып десе, ойлонор, адам болор. Телеграфка сүйлөшүү мөөнөтүнөн 1 саат мурда келди. Сааттын жебеси 6га жакындаган сайын жүрөгү түрсүл согуп, эмне дейт болду экен? Эмне деп сүйлөшөөр экенбиз? Саламатсыңбы? Зурмандын 18ге толгону менен куттуктаймын. Мен ага белек жибердим. Бактылуу болсун. Сен мага таарынба. Өткөн иш өттү дейт го деген сыяктуу сөздөр оюна угулуп, ушундан улам мындан 16 жыл мурда кеткен күйөөсү эмнегедир жүрөгү кайра жылытып, сагыныч демеп, аны жакын кишисиндей чыдамсыздана күттү. Аңгыча телефонистканын «Мурзалиева, 3-чү кабинага» деген үнү аны селтеттирди. Безбилдиктей учуп, 3-чү кабинага кирди. Калтаарып трубканы алды. Мына, Абдыйдын үнү. Алло? Сенсиңби? Саламатсыңбы? Сага переговор бергенимдин себеби мындай. Зурман 1958 жылы туулган эмеспи, чынбы? А мен иштеген жердин бухгалтериясында анын туулган жылы 1959 жылы болуп турат. Эгер ушул боюнча калса, мен 1 жыл ашыкча алимент төлөп калат экен. Ошон үчүн анын туулгандыгы жөнүндөгү күбөлүгүн нотариуска көчүрмөлөтүп, эртең почта аркылуу сөзсүз салып жибер. Кош. Анан гудок. Кыска гудоктор. Телефон аны башка бир ургансып, дендароо сумсыя сыртка чыкты. Жүрөгү сыздап, көкүрөгү шолоктоп, колундагы телеграмманы тытып урнага таштады да, кол сумкасынан бет аарчысын алып, жоон жыгачын далдаасына барып, ичкирип ыйлап жиберди. Чыгарманын аягы.